Ала Тоо аймагындагы урунттуу окуялар жана көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасында. Кызматыңыздарды алдыдагы жарым саатта биздин кабарчылар жана мен Гүлзат Мокенова алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Аракечтик коомдун көйгөйү жыл өткөн сайын ичкиликке берилгендердин саны өсүүдө. Жумушсуздук көп нерсеге алып келет. Ошондой эле жана үй бүлөдөгү ыркы жок үй бүлөлөр, ажырашуу. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы кезектеги рейд өткөрдү. Мас абалында унаа башкаргандар, жол эрежелерин ордуна бузгандарга тиешелүү чаралар көрүлдү. Айдоогөрлүктү көрүп калды, айдоогөрлүк Кыргыз шырдагы ырдай төгүлүп, музадай жаңырат. Соңкөлдө узундугу 130 метр болгон шырдак жасалып, ал көпчүлүктү таң калтырды. Биз азыр ишенбей жатабыз. Соңкөлдүн жээгинде 100 метрлик шырдактын үстүндө отурганыбызга. 2022 жылдын жарым жылдыгында кыргыз спортчулары дүйнөлүк жана эл аралык мелдештерде 106 медаль утуп алса, анын 30-у алтын, 22-си күмүш жана 54-ü коло медаль. Бул көрсөткүч өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу кыйла көп. Ал эми өлкө ичиндеги музейлер фонду 6 айда 1612 экспонат менен толукталган. Ушул жана башка маалыматтар Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 6 айдын жыйынтыгын чыгарган отчетунда айтылды. Кененирээк кийинки материалда. 2022 жылдын 1-апрелинен тарта Маданият, маалымат жана спорт тармагында эмгектенгендердин айлык акысы 50%дан 100%га чейин жогорулады. Жалпы министрликтин карамагындагы 579 мекеменин тактап айтканда 12064 кызматкердин эмгек акысы көтөрүлгөн. Мындан сырткары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарындагы маданият үйлөрүнүн кызматкерлери да жогорулаган эмгек акыны алып жатышат. 11.000 алчымын. Азыр мына 24 болду. Байыбызга да ойлоп атабыз. Маданиятта кайла баягы көп каралчу эмес да. Баарын эле маданият байлыктар аз болчу. Көп көңүл бурулчу эмес. Мына президентибиз Садыр Жапаровго да рахмат. Айлыктарды көбөйткөнүнө биз баарыбыз эле сүйүнүп атабыз. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1066 китепкана бар. Алардын 2 республикалык, 9 облустук жана 40 райондук мааниде. Жыл ичинде аталган жайлардын китептер менен каржыланышы 82%га өскөн. Буга байланыштуу китепканаларга келгендердин саны да көбөйгөн. Өлкө аймагындагы музейлерде көңүл сыртында калган жок. 6 айда 326 экспонат реставрациядан өткөрүлсө, музейлер фонду 81%га толукталган. 2022 жыл кыргыз спортчулары үчүн ийгиликтүү жылдардан болууда. Жыл башынан бери атамекендик спортчулар 106 медаль утуп алса, анын 30-у алтын медаль. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, министр балбан кыздар үчүн атайын машыгуу залы курулуп жатканын айтты. Ал белгилегендей, курулуш 31-августка чейин бүткөрүлөт. Балбан кыздарыбыз үчүн Бишкек шаарында атайын спорттук зал салынып атат. Бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланып атат. Бизге берилген курулушчулардын маалыматы боюнча 31-августка чейин бүтүш керекпиз. Ошол учурда ачылышын жасаш керек элек, ошон үчүн күтүп атабыз азыр. Азыр курулуш этаптарынын бардыгы жүргүзүлүп атат, жакын араларда барып текшерип келгенбиз. Ошондой эле облустук медиа борборлордун ишмердүүлүгүнө байланышкан суроолор жаңырды. Министр белгилегендей, президент кол койгон жарлыкка ылайык аймактардагы 7 облустук медиа борбор улуттук каналга кошулуп, анын карамагындагы гезиттер министрликтин курамында калтырылды. КТРК боюнча, негизги 1-канал боюнча чыккан мыйзамдын негизинде 7 медиа борбордун ичиндеги телеканалдардын бардыгы ошол КТРКнын филиалы болуп аяка өттү. Мындан ары КТРК ал ишти алып барат. Оптимизацияга барабы, материалдык техникалык жагын оңдойбу, ошол иштердин бардыгын ошол канал жүргүзмөкчү. Ошондой чечим кабыл алынды азыркы учурда. Гезит боюнча калып калат. Областтык гезиттер бизге керек бүгүнкү күндө. Гезиттерди окуу маданиятын кайра жандандыра алып атабыз. Ошондуктан алардын техникалык базасын чыңдоо боюнча жана алардын деңгээлин жогорулатуу боюнча биз акча каражаттарды азыр карап атабыз. 6 айдын жыйынтыгын чыгарган отчетто жаштар саясаты жана туризм тармагындагы арымдуу иштер тууралуу маалыматтар да берилди. Тарыхый маданий жайлардагы ыраттуу реформалар, тармакты өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары айтылды. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми.
Соңкөл жайлоосунда Алтын кол нарын колөнөрчүлөрдүн коомдук бирикмесинин демилгеси менен узундугу 130 метрден ашкан кыргыз шырдагы жасалды. Аны жасоого облус аймагындагы 70 уус айым катышкан. 1 жылга жакын убакыт аралыгында жасалган бул кол эмгек көпчүлүктүн назарына коюлду. Фестивалдын негизги максаты кыргыз шырдагын дүйнөгө даңазалап, эң узун шырдак менен Гиннестин рекорддор китебине киргизүү болуп саналат. Бул туурасында Мирбек Асаналиевдин сюжетинен көрүңүздөр. Дүйнө элдерин суктандырган кыргыз шырдагы бул ирет Соңкөл жайлоосунда жергиликтүү тургундардын жана чет элдик туристтердин катышуусунда коомчулукка даңазаланды. Облустун аймагындагы 70 чебер узайымдын башын бириктирген Алтын кол нарын колөнөрчүлөр коому узундугу 130 метрден ашкан кыргыз шырдагын жасап, коомчулуктун назарын бурду. Бул демилгенин автору Кочкор район тургуну Садагүл Садыкова. Бул бир адамдын колунан келбейт. Ушу менин идеямды колдогон биздин область боюнча бардык райондорго рахматымды айтып кетем. Колөнөрчүлөр бирөө оюп атса, бирөө жөрмөшүп, бирөө шырышып, ар бир райондон канчалаган айылдардан келишип ушул чоң рекорддор кирген шырдак, узун шырдак пайда болду да. Эң узун шырдак нарында деген аты ушу мына тазалыкты, узундукту билгизип атат. Биздин дарыябыз эле, нарын дарыябыз эле карачы. Жалгыз эле Нарын областын эмес, Кыргызстан боюнча. Айтулуу Соңкөл жайлоосунда алгачкы рет өлкө аймагында биринчи жолу эң узун көлөмдөгү шырдак тигилди. Мына ушурда Нарын облусунун аймагындагы 70 уус чебер айымдын колунан жасалган мына ушул шырдакты Гиннестин рекорддор китебине киргизүү аракетинде. Алтын кол нарын коомдук бирикмеси Кочкор жергесинде 1996 жылы уюштурулуп, алгач райондогу колөнөрчү айымдардын баштары бириктирилип, колөнөрчүлөрдүн эмгектери сатыла баштаган. Апасынан калган бул өнөрчүлүктү аздектеп келген Садагүл Садыкованын айтымында бул шырдакты жасоого туура 1 жыл убакыт кеткен. Бул шырдактын эгерде жүнүнөн баштап киргизсек, бул деген күздөн бери башталып атат да. Ошону бир кийиздер жасалып бүттү жазга чейин. А жаздан баштап бүт көптөгөн аялдардын колдоруна бөлүнүп берилди. Бул жолду бир 70тен ашкан аялдын колу тийди. Анан материалдарын болсо биз дагы керек болсо ар бир жиптин метрин, жүндүн килограммын, кийиздин килограммдарын дагы кошумча эсептеп чыгып, рекорддор китебине киргенде кошо материалдарды беребиз. Ал эми Кочкор районунун Көкжар айылынын тургуну Айнура Исмаилова акыркы 40 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенет. Ал 130 метрден ашкан узун шырдакты жасоого катышты. Бүгүнкү күндө мындай шырдактардан неченди жасап келгем, бирок ушул 100 метр шырдак, узун шырдак дегенде канчадан бери эмгектендим. Алган күндөн өзүм негизи оймочулук, кесибим оймочулукта, оюм кандай болбосун, мейли эркин ою болобу, мейли заказ болобу, мейли сүрөттөн болобу, оюп келем. Ошол өнөрүмдү ошол кыргыз элиме, мурунку өтүп кеткен апалардын жолун жолдоп, ошолордун эмгегин кайра урпактарга, неберелериме, чөйрөлөрүмө үйрөтөйүн деген ниетим бар. Облустук деңгээлде уюштурулуп жаткан фестивалга өлкөнүн булуң бурчунан меймандар чакырылган. Иш-чара колөнөрчүлөрдүн көргөзмөсү, маданият кызматкерлеринин театралдык оюн зооктору уюштурулуп, улуттук ат оюндары менен коштолду. Бул иш-чара туристтердин көңүлүн өзгөчө бурду. Биз шырдак жөнүндө жакшы билебиз. Шырдакты өзүбүздүн Германиядан жакындарыбыз тарабынан үй бүлөбүзгө белек катары алганбыз. Бирок биз азыр ишенбей жатабыз. Соңкөлдүн жээгинде 100 метрлик шырдактын үстүндө отурганыбызга. Шырдак абдан кооз экен. Бардыгы жакты. Маанайыбыз 5. It's for us right now. It's like unbelievable that we'd already planned to come here for the day. Бул жактагы иш-чара аябай жакшы болду. Фестиваль болоорун 2 күн мурун укканбыз. Анан атайын пландап бул жакка келдик. Маанайыбыз абдан жакшы. Мен өзүм Англиядан болом, жанымдагы Бастиан Франциядан болот. Бул жакта дагы 2 жума жүрөбүз. Бизге жакканы бул шырдак болду. Анан ат оюндарын көргүбүз келип жатат. And we're looking forward to the horse show. Өрмөк согуунун ыкмаларын айтып, мастер-класстарды көрсөтүп жаткан Турдубүбө Жекшенова бул фестивалга Ат башы районунан келген. Ал бул өнөрдү бала кезинен өздөштүргөн. Мен муну бала күнүмөн эмгектенип келем. Өзүмдүн энем жасаган, келсем кайненем да жасайт. Ана мен жасабаска деле баягы эмем жок экен. Биз ушуну менен
иштеп, ушуну менен бала чакамды багып келем. Ушул фестивалга аябай сыймыктанып келдим. Себеби мен көп эле фестивалдарга барып атабыз. Көп эле ушу Кыргыздын кол өнөрчүлүгү, же болбосо Кыргыздын улуттук маданияты, тарыгыбыз, тилибиз баягы жоголбосун деп ушул фестивалдын аягына чыгып атабыз. Бул менин билишимче бардык катышуучулар деле айтат болуш керек, максатына жетти. Абдан жакшы элдердин кызыктырган фестивалдардын бири болуп эсептелинди. Анткени 100 метрлик шырдак оңгойго турган жок. Ошондон баштап ушу 70 биздин Нарын областынын айымдары жапа-тырмак киришип, эң кооз, эң узун, эң экологиялык таза шырдакты алып чыгышты. Буюрса жакшы, ушундай фестивалдар көп болуп турсун. Багы кылган иштериң баары көбүнчө билинбей эле калчу. Мына азыр деген аябай сонун болду. Мен бул иш-чарага аябай бир кандай десем, эргүү менен катышып жатам. Ушул 130 метр шырдакка Гиннес китебине кириш үчүн аялдарды үндөп, ушу аз убакыт ичинде жасап бүттүк. Gülü caynagan bulbulu bakta sayra. Жазалган узун шырдактын Гиннес рекорддор китебине катталуусуна фестивалдын уюштуруучуларынын үмүттөрү чоң. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Соңкөл жайлоосу. Кыргыз гидромет билдиргендей, апта ичинде өлкө аймагында кургак жана аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт. Нарын облусунун аймагында абанын температурасы 34-36 градуска чейин жетери болжолдонууда. Мындай ысык күндөрү шаар тургундары үчүн калаанын шаарча чөлкөмүндөгү бассейн калк кызматында. Анын иштөө тартиби жана анда түзүлгөн шарттар тууралуу Айпери Акылбекованын материалында. Саида Кадыралиева жайка эс алуу күндөрүн сууда сүзүп көңүлдүү өткөрүүдө. Бош убактысын бассейнде өткөрүү ага абдан жагат. Ачылгандан бери бөбөктөрү менен келип сууга түшүп эс алууда. Жайкы каникулум аябай сонун өтүп атат. Мен бассейнге аябай келгим келип аткан, мага бияк аябай жагат. Былтырдан бери келем да. Анткени бияк таза аябай. Анан мындай таза да, эчтекеси кири жок. Ошол үчүн мен мамам ушактарга алып келет да, меничи. Ошол үчүн жактырам. Пандемияга байланыштуу иши токтоп турган бассейн 1 айдан бери кайрадан калк кызматында. Бул жай түркиялык технологияны колдонуу менен курулуп, заманбап стилде жасалгаланган. Мында жумасына 4 күн, эртең мененки саат 8ден кечки 11ге чейин каалоочуларды кабыл алат. Күнүнө 100гө чукул адам келсе, анын басымдуу бөлүгүн жаш балдар түзүүдө. Алар үчүн бардык коопсуздук эрежелери сакталган. Куткаруучулардын тыкыр көзөмөлүндө гана сууга түшүүгө уруксаат берилет. Азыр 4 күн иштеп атат. Буюрса 6 күн иштетсек деп атабыз. Бул жылуулук беришканасынын балансында түшкөн каражаттар өзүнүн суусуна, зарплатага, светке жана бияка турецкий технология, бүт хлорка алынат, pH, бардык химикаттардын баарына ошол сууну таза, анан мындай составын бузбаш үчүн ошондой кармалып турат, ошого жумуш алып турат. Калаа тургундары үчүн аталган жайда бардык шарттар түзүлгөн. Бассейндин узундугу 25 метр, туурасы 6 метр, тереңдиги 180 сантиметрге чейин жетет. Ал эми суунун температурасы 25 градусту түзөт. Жумасына 3 күн тазалоо иштери жүргүзүлүп турат. Бассейнге келип балдарымды эс алдырып атам. Жакшы экен, бардык шарттары каралган. Суусу таза. Жакшы экен, күн ысыкта аябай жакшы болду балдарга. Көл бизге бир аз алыс болгондуктан бизге аябай жакшы шарттар түзүптүр балдарга. Бассейн жумасында аялдар үчүн 1 күн, эркектер үчүн 3 күн иштейт. Ал эми жаш балдарга чектөө жок. Заманбап бассейн шаардыктардын эс алуусуна, ден соолугун чыңдоого багытталган. Айпери Акылбекова, Адилет Алмазбеков, өлкөдө Нарын шаары. Кыргызстанда 245 авариялык абалдагы мектеп бар. Ал эми 498 билим уясы капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев билдиргендей, быйыл социалдык объектилердин титулдук тизмесине 205 билим берүү объектиси киргизилген. Анын ичинен 160 мектеп, 35 бала бакча, 10 спорт залы. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 128 объектке көп. Мектептерди керектүү техника менен камсыз кылуу максатында Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында республиканын 1200 мектеби тандалып алынып, 2022 жылдын аягына чейин 25 000 компьютер менен камсыздалат.
Нарын облустук медиа борбору Нарын райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен биргеликте кезектеги рейд өткөрдү. Анын жүрүшүндө бир катар айдоочулар спирт ичимдигин ичип алып руль башкарса, айрымдары жол эрежелерин одоно бузгандар. Аларга карата жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери кандай чараларды көрдү? Кесиптешим Нооруз Абылаев кененирээк айтып берет. Айдоо көлүктү көрүп калды, айдоо көлүгүн калып калды. Ак түстөгү жол тандабастын айдоочусу алыстан келе жатканына карабастан жанына айдоочулук күбөлүгүн алган эмес. Инспекторлор токтоткон маалда арачыга түшүп бер деп аргинге чалып жатты. Байке, могу жерден келетсем азыр гаиге түшүп калды. Мен уже машинамды алып кетип атышат го. Эме деп, мен көлүгүм тиги баламда калып калды эле да. Мына айыл, мына сүйлөшсөңөр, Сүйлөшкөнгө болбойт. Жок, сүйлөшпөйт, болбойт экен. Кайтсайын могу. Бирок бул аракетинен майнап чыкпай, унаасы айып короосуна киргизилди. Ал эми күмүш түстөгү Hyundai унаасы инспекторлордун токтотконуна баш ийбей качып жөнөдү. Артынан барып токтотуп документтерин текшерүүгө алганда спирт ичимдигин ичип алганы шек жаратты. Мындан улам аны наркологияга алып барышты. Тиешелүү кызмат айдоочунун мас экендигин аныктаган соң протокол толтурулуп, унаасы айып короого токтотулуп, айдоочуга айып салынды. Моектер колгоз. Не иштеңиз эле ошону жазып коюңуз. Астына. Бул жерге түшүндүрмөсү топ туруп, бул жерге эмне ичкенсиз. Келиңиз, жазып коюңуз. Келиңиз, жазып коюңуз. Бул жерге. Компортто түшүнүңүз жазып болсун. Кандай дейсиз? Ушундай нукта рейдтин ортосуна чейин уланды. Айрым айдоочулар айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарып бара жатса, спирт ичимдигин ичип алгандар да четтен чыгып жатты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери бир катар унааларды токтотуп, айрымдарына эскертүүлөрдү беришти. Бүгүнкү рейдтин жүрүшү негизги максаты бул жол кырсыктарын алдын алуу максатында мас айдоочуларды аныктоо деп чыкканбыз. Азыркы учурда 4 айдоочу аныкталып, 1 айдоочу өздүк документтери жок айдап жүргөн үчүн 5 айдоочу тең айып короосуна кирип токтотулду. 5-өнү тең өзүнө тиешелүү чаралары көрүлүп, протоколдор жазылып берилди. Акыркы учурда айдоочулар унаа башкарууда жоопкерчиликти сезбей, шалакы мамиле кылышууда, кесепети адам өмүрүнө коркунуч туудурууда. Алсак Нарын району боюнча жыл башынан бери 14 жол кырсыгы катталып, андан 4 адам өмүрү менен кош айтышкан. Нооруз Абылаев, Өлкө Деми, Нарын району. Турмуштук тигил же бул кырдаалдардагы сыноолордон улам Маракештикке берилип кеткендердин аягы үзүлбөй келет. Мезгил өткөн сайын мындай илдет менен жабыркагандар жашарып, айымдар дагы тартылууда. Бул багытта абалдан кандай чыгыш керек? Кийинки материалда айтылат. Депрессияга түшүп, настроение болуп, уйкум качып, такыр уктай албай калдым. 35 жаштагы чолпон кесиби боюнча дарыгер, калк саламаттыгын сактоодо эмгектенип, ондогон өмүрлөрдү сактап келет. Бирок тилекке каршы акыркы 2 жылдан бери каарман спирт ичимдигине берилгендиктен өзү дарыгерлердин кароосуна муктаж болуп, мезгил-мезгили менен ооруканадан дарыланып турат. Айтымында жеке жашоосундагы кыйынчылык мына ушундай кадамга жеткирген. Биринчи пиво ичтим. Пиво ичип, эме кылсам мындай нервим успокаивается, уктап калам да, уйкум бар болот. Анан ошентип эле өзүм билбей калдым андай кирип кеткенимди аракка. Азыр таштаганга аракет кылып атам. Күндө февралда жаткам бияка. Ошондон чыгып ичпей иштегенге аракет кылып, ишалса өзүм семьямды эме кылып жакшы эле болуп аткам. Анан акыркы күнү дагы ошо кайынеме чалып балам сүрүшүп коюңуз десем, балама берсе балам сен мени таштап кеткенсиң, сенде мамам жок деп айтып коё. Анан ошону уккандан кийин эле мен да аябай нерв болуп анан кайра ичип алдым. Чолпон учурда Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын психонаркология бөлүмүндө дарыланууда. Бул жерге жылына 600га жакын бейтап дарыланса, анын 400дөн ашыгы аракечтикке берилип кеткендер түзөт. Дарыгерлердин айтымында аталган илдет менен жабыркагандар 30 жаштан 55 жашка чейинкилер түзүп, коомдогу олуттуу көйгөйгө айланууда. Негизи бул алкоголизм. Бул аябай чоң оору. Коомго дагы биз жалгыз эле нарколог эле дарылабастан бул коомдун оорусу деп айтса болот да. Анткени аракка негизи берилгендер бул үйүндөгү социальный вопрос да, бул чоң. Үйүндөгү аялы кетип калса, балдары тыштап салса, ошондо болот да көбүнчөчү. Акырында уже өнөкөт өткөндөн кийин алып келип калышат да. А муну башында эле баягы асастан ичип атканда эле токтотсо, бул ооруну токтотсо болмок да.
бизге болсо көбүнчө эркектер жатат, бирок азыр аялдардын да көп учуру болуп калды. Турмуштук тигил бул кырдаалдардан улам өзүн тынчтандырууга карата жалгыз жол катары спирт ичимдигин ичүүнү адатка айланткандар арбын. Анткени адам өзүн стресске, депрессияга кабылгандыгын билбейт. Андыктан абалдан чыгуу үчүн өзүн колго алуу менен жакындарына же атайын адистерге кайрылуусу зарыл. Жакын адамдарыбыз каза болуп калса, биз аны трагедияга айлантабыз. Жумушсуздук көп нерсеге алып келет. Ошондой эле жана үй бүлөдөгү ыркы жок үй бүлөлөр, ажырашуу, аялы же күйөөсү каза болуп калганы, ошол нерсенин баары тең көпчүлүк учурда адамдар стресске кабылат дагы. Анан ошо депрессия болгон адам өзүнүн боюна карабай, мындай сыртты коомдо болуп аткан нерселерге көңүл бурбай эле ушул эч нерсеге көңүлү жок болуп калат да. Анан ошондой абалы 2 жумадан ашса, бул уже депрессия болуп эсептелет. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, учурда облустта 197 жаран спирт ичимдигин өнөкөт ичкендиги боюнча милициянын көзөмөлүнө алынган. Мунун ичинен 78-и үй бөлүк зомбулук көрсөткөндөр, аракечтикке берилгендердин басымдуу бөлүгүн эркектер түзөт. Чапара Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Мирзат Муталипова, Өлкө Деми, Нарын шаары. 2022 жылдын 1-жарым жылдыгында республиканын ооруканаларында 427.174 бейтап жаткырылган. Ооруканада каза болгондор өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кыскарган. Калк саламаттыгына кам көргөн ак халатчандардын айлык акысы ушул жылдын 1-апрелинен тарта 50%га жогорулап, республикалык бюджеттен 8 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу жарым жылдагы аткарылган иштер тууралуу маалыматта билдирди. Ал кошумчалагандай, бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарынан 1000ге жакын бала алтын балалыкта ден соолуктарын чыңдап эс алуудан өтүштү. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн кала ичиндеги коомдук жайлардын айрымдарында жеткиликтүү шарттар түзүлгөн эмес. Тагыраагы айрым мекеме ишканалардын кире бериш босогосунда жөнөкөй пандустардын жоктугу майыптыгы бар жарандар үчүн чоң тоскоолдук жаратып келет. Теманы улай кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулунун материалы. Текшерүүдө анан Советтер Союзунда салынган имараттарда. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Медер Усупов Нарын шаарында жашайт. Бирок ал турган шаардагы коомдук жайларда майыптыгы бар жарандар үчүн түзүлгөн шарттардын жоктугу башка маселе. Мындан улам калктын бул катмарындагы жарандар үчүн калааны өздөрү жалгыз аралоо мүмкүн эмес. Дайыма кимдир бирөөнүн коштоосунда жүрүүгө туура келет дейт ал. Пандустар коюлуп атат, бирок немеде көп имараттарда мындай талапка жооп бербейт. Тик мындай коляскада отурган адам самостоятельно акка чыга албайт да, кире албайт ошо имаратка. Чындыгында кала ичиндеги калк көп чогулган жерлерде мекеме ишканаларда пандустардын жок экенине күбө болдук. Маселен, мына бул биз турган Нарын шаарынын борборунда жайгашкан банктардын бири. Бул банктын астында деле бир пандус орнотулган эмес. Мына ушундай жагымсыз жагдайлардан улам Нарын шаарынын тургуну биринчи топтогу Майып Какен Эгенбаева 4 жылдан бери шаар аймагындагы мекеме ишканалардын коомдук жайлардын кире бериштерине талапка ылайык пандустарды орнотуу үчүн кайрылбаган жери калган эмес. Айтымында кайрылуусунан жыйынтык чыгып, айрым жерлерге пандустар орнотулганы менен толук талаптарга жооп бербейт. Кирип баратканда да кире албайсың да. Азыр бизкеден коляскаларыбыз деген ар кандай разный коляскалар бар да. А жерден өтпөйт жана немелердин жана эмне деп койсуңар, а жерден өтпөйт да, эптеп тыгылып сыгылып атып, нар жака чейин жетесиң, анан биринчи этажга чыгасың. Бирок биринчи этажда ошо мурун биз сүйлөшүүбүз боюнча кнопка коюп беришмек. Анан түшүп келишмек, анан сүйлөшүп алып кетмекпиз. Кнопка коюлган жок. Кнопка коюла элек. Администрация, биздин областтык администрация пандус жасады, кире беришин нормальный да. А бирок нар жака коляскаң батпайт. Эшиктен батпайбыз. Көйгөйдү көзөмөлдөп анын чечилишине себепкер болгон тарапка кайрылып көрдүк. Анда айтылгандарга караганда бул маселе акырындык менен чечилип жатыптыр. Бирок коюлган пандустардын көпчүлүгү чындыгында талапка жооп бербейт экен. Жок жерлердин баарына, мектептерге, больницаларга вообще жок болчу мурун. Муреки почта, тейлөө тармактарда жок болчу да. Ошол жерлерге бүт бардыгына биз берип предписание менен берип жазаттык, но бирок бардыгы эле барып эле баягы
бюджетке такалышып эле анан мындай талапка жооп бербейт да. Но талапка жооп бербесе дагы жасап кичине болсо дагы кеметтирип жасаттырып келдик да. Азыр бүгүнкү күндө деле жок жерлерге жасатканга аракет кылып предписание берип, ошону жазагыла деп көзөмөлгө алып атабыз. Ал эми кала ичиндеги калк көп чогулган жайлардын көпчүлүгү жеке тараптардыкы болгондуктан карамагындагы имарат киребештерине пандус орноттуруу, шарттарды түзүү боюнча эскертүү же кандайдыр бир чара көрүлбөйт. Себеби буга чейинки өкмөттүн токтомуна ылайык жеке тараптардын ишмердүүлүгүнө карата кандайдыр бир текшерүү же эскертүү берилбейт экен. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ушул жылдын 1-июнунан тарта өлкөдөгү жалпы оорудан майыптыгы бар адамдарга, улгайган жарандарга, баатыр энелерге жана үй бүлөгө көмөк жүлүк пулун алгандарга жүлүк пулдардын өлчөмү 50%га жогорулады. Ошондой эле 1-январдан тарта аз камсыз үй бүлөлөр үчүн электр энергиясына 40%га чейин жеңилдиктер берилди. Мисалы, Тоолуу Нарын облусунда муктаж үй бүлөлөр электр кубатынын 1 киловатты үчүн 50 тыйындан төлөп жатышат. Мындай жардамды республика боюнча 100 миңден ашык аз камсыз үй бүлө алып жатат деп билдирди Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев. Жумгал районунун аймагындагы 13 айыл өкмөттүн 1987 жылы туулган эр азаматтары айылда жолдошунан ажырап 5 баласы менен үйсүз калган энени ак өргөлүү кылышты. Кайрымдуулукка бел байлаган жаштардын бул кадамы акыркысы эмес. Алар мындан арыда айырылуу катмарга жардам берүүнү максат кылышат. Аймактан Мирбеке Саналиевдин сюжетинде. 5 баланын энеси Наргиза Бектелиева жолдошу каза болгон 1 жылдан бери батирлерде күн кечирип келген. Анын үйлүү болсом деген кыялы ишке ашып 2 бөлмөлүү ак өргөлүү болду. Ушул былтыр 2021 жылы декабрда жолдошум каза болуп калган. Ушу жолдошум 5 балам менен калган. Ушу балдарга рахмат, ушул тамды салып берип былтыр келип балдар сурап кетиштиле. Фундаментин коюп кетишкен. Дайым буюрса бүгүн кирип кубанычымда чек жок болуп атат. Жалгыз бой энеге үй куруп бергендер Жумгал районунун 87-жылы туулган эр азаматтары. Демилге былтыр күзүндө эле башталган. Муктаж адамдын тилегин ишке ашырып, өздөрү башкаларга үлгү болгон алардын бул кадамдары акыркысы эмес. Мындай иштер дагы да болсо улантылаарын айтышат. Ошо былтыр бул эжени угуп, биздин балдар арабызда ушундай кылып салып берели дегенден баары туура көрүп былтыр баштаганбыз. Фундаменттин куюп көтөрүп койгонбуз. Кудай буюрса тилегибизге жетип, быйыл ачылыш болуп отурат. Кудай буюрса бул эми акыркысы эмес, дагы астыда жакшы ойлорубуз, жакшы максаттарыбыз бар. Ошолорду дагы аткарабыз деген үмүттөбүз. Кайрымдуу жаштардын бул кадамына аксакалдар бата берип колдоого алышты. 5 манжа бөлөк болсо да тилектери бир болгон район жаштарынын иши көпчүлүктү кубандырды. Балдары менен батирде көчүп жүрүп келсе, эми ак өргөлүү болгонда үй ээси дагы ниет кылат. Бактылуу областыларды ар бириңер үй бүлөңөр менен алсындар. Жалгыз бой энеге үй салып берүү маселесин алгач райондо пандемия учурунда түзүлгөн Боорукет жүрөк кайрымдуулук фонду көтөрүп чыккан. Коомчулуктун колдоосу менен үй ээсинин атына банктык эсеп ачылып, азык-түлүк жана кийим-кече чогултулган. Андан соң жергиликтүү бийлик тарабынан жер бөлүп берилип, документтери бүткөрүлүп, электр жарыгы акысыз тартылып берилген. Наргиза Бектелиева 5 баласы үчүн ай сайын өкмөттөн 9 000 сом жөлөк пул алат. Анын мындан кийинки максаты короо сарай салып, мал күтүү. Эми Кудайым буюрса тамды болдук. Эми акырындык менен сарай салып мал күтүп алсам, анан балдарымды жакшырап, ден соолугун чыңылып, кийин чоң окуу жайга окутканга аракет кылып атам да. Үмүтүм жакшы буйрса. Жаңы салынган үйгө көчүп кирген үй бүлөнүн кубанычында чек жок. Үйдүн кызыл тасмасы кесилип, демиргелүү иш башкаларга өрнөк болуп, кайрымдуу жаштар арбын болсун деген тилектер айтылды. Бүгүн ушул айылыбызда эң сонун иш-чара болуп атат. Ушул жакшынакай моунтип 5 баласы менен калган келинге ушундай турак жай салып берген ушу балдарга аябай чоң ыраазычылык. Буларга Алла ыраазы болсун. Элибизде ушундай соопчулук иштер жасаган көптөгөн адамдардын ушундай керегине тийген балдарыбыз көп болсун. Үлгүлүү жаштар буга чейин Жумгал районунун босогосуна райондун аты жазылган инсталляция орнотушкан. Андан тышкары спорттук жана маданий иштерди байма-бай уюштурууну адат кылышкан. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.
Өлкө деминин апта башындагы чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Биздин жаңылыктарды Facebook'тагы Нарын Медиа борбору, Instagram'дагы Нарын Медиа Live баракчалардан окуп, YouTube'дагы Нарын ТВ каналынан көрө аласыздар. Ар бир күнүбүз жагымдуу окуяларга бай болсун. Амандыкта көрүшөлү.